Ассаламу алейкум. Бүгін дағы сіздерге пайдалы болған маалыматтарды жеткізуге әрекет қылайын. Ең олы бізді ауыртқан себептерге біраз тоқталмақчымын. Өйткені анчалық біз маңызы бере бербеген дағы себептер бар екен. Ошолордун бири бұл адамдардың айтқан сөздері. Мисалы, сізде қандайдыр бір белгілер болып жатқан болса, ошол сыяктуу белгилерден улам олуттуу бир оору менен ооруп калган пациенттер болот да. Мисалы, сахарный диабет болуп калган адам болушу мүмкүн. Же болбосо ашказанда жара болуп калышы мүмкүн. Кайсы бир башка пациент. Анан сиз аны менен ой бөлүшүп, сүйлөшүп жатканда ал дагы өзүнүкүн айтат да. Менде ушундай болду эле. Анан мен сахар болуп калыпмын. Сеники деле ошондой болсо керек. Эми мындай кыласың деп сизге бир жол көрсөтөт да. Ошол эң бир коркунучтуу нерсе. Албетте адамдар ар кандай болот. Көбүнчө жакшы эле пикирлер айтылса керек, бирок ушундай учурлар бар. Адамды паникага түшүрүп коет да. Жашоого болгон үмүтүн үздүрүп койгон учурлар дагы бар. Сен рак болуп калыпсың дегенге чейин алып барган учурлар бар. Мисалы, көйлө пациенттерден угам, 1 жылдын ичинде ушунча арыктадым, 2 жылдын ичинде ушунча арыктадым деп айтып калышат да. Көргөндөр мага ушинтип калышты, сен оорубай атасыңбы, сахарың жокпу деп. Мынтип ошентип олтуруп паникага түшүп калгандар бар да. Анан алдыма келгенде текшерип көрсөң, ден соолугу баары жакшы. Эч кандай деле өзгөчө бир кооптуу нерсе байкалбайт. Болгону мисалы 1 жылдын ичинде бир 7-8 килограмм салмак таштаган болушу мүмкүн. Же дайыма оозу кургап жүрүшү мүмкүн. Ушундан улам эле ага кандайдыр бир диагноз коюп коюш мүмкүн эмес. Анткени ар бир эле адамда ар кандай бир симптомдор болот да. Кээ бир адамдардын башы ооруганы үчүн эле ага черепное давление деп диагноз коюп койгондор бар. Ошон үчүн жалпылап мен сиздерге эмне дегим келип турат. Айтарым, эгерде ден соолук боюнча маселе болсо, эч убакта аны ушул медициналык билими болбогон адамдар менен кеңешпеңиздер, айтып бербеңиздер. Сиздерге эч убакта жакшы кеңеш бере албайт. Кайра ооруңузду күчөтүп коет. Нерв жактан оорутуп коет. Анан сиздерге айтылган ар кандай бир сөздөргө, жанагы мисалы арыктап кетипсиң, эмне болду деген сөздөргө дагы көңүл бурбаңыздар. Эми мисалы 1 жыл ичи өткөн адамдын салмак ташташы бул табигый эле нерсе да. Ошон үчүн элдин пикири менен жашабаңыздар. Сизде күмөн пайда болду, врачка барыңыз, текшерилиңиз. Чындап сизде маселе болсо, аны дарылаш керек болот. Анан даже мисалы сахар болуп калсаңыз деле эч нерсе эмес, ал дарыласа болот. Жакшы болосуз. Негизги сиздерге ушул айтып койгум келген нерсе ушул болчу. Эми атайын ушул видео материал даярдагандан кийин кошумча дагы маалыматтарды айтып берейин. Бизде эң көп таркаган 3 ушундай бир симптом бар да. Бул мисалы желкелердин уюшу, ич катуу, анан тамандардын муздашы. Желке уюса эле остеохондроз деп диагноз коюп койгон дагы туура эмес. Адамдагы симптомдор, белгилер 2 себептен болот. Биринчиси нормада болот, экинчиси бул ооруга байланыштуу. Демек, сиз оорубасаңыз деле желкеңиз уюйт, оорубасаңыз деле ичиңиз катыйт, оорубасаңыз деле тамандарыңыз муздайт. Ошон үчүн ушулар болсо эле өзүңүздөн оору издебей эле коюңуз. Мисалы, биздин колдорубуз неге талбайт, неге уюбайт? Себеби булар дайыма кыймылда да, кан айлануу жакшыраак.
Эми бул деген сөз желкеде кан айланбай калды деген сөз эмес. Салыштырмалуу бир аз начар болушу мүмкүн. Ошол себептүү желке уюса эле остеохондроз дебеш керек. Анан ич катыса эле өтө ооруйт, мисалы ичеги ооруйт, жана дагы башка бир диагноздорду коюп коюштун кереги жок. Таманыбыз суук мезгилде баарыбыздыкы эле муздайт. Табигый эле нерсе. Эчкор дегенде 1 саатта муздап турат күнүнө. Иштен кайткан маалда муздап калган болот. Ошон үчүн мындан дагы оору издебеңиздер. Анан ар бирине бир аз токтогонго аракет кылайын. Мисалы, желке уюган болсо, туура остеохондроздон деле болушу мүмкүн. Бирок остеохондроз деген сөз бул өзгөчө бир диагноз эмес. Буга эч кандай дары-дармек колдонулбайт. Эч кандай бир ооруну калтырчуларды дагы колдонуштун кереги жок. Болгону массаж. Аны дагы сөзсүз эле массажга барып алыштын кереги жок. Эми мүмкүнчүлүк болсо кээде алып койсоңуз жакшы, бирок өзүңүз массаж кылсаңыз дагы болот да. Жана ушул жерлерди кыймылдата турган көнүгүүлөр бар. Ошолорду аткарып турсаңыз, күнүгө бир 2-3 жолу, 2-3 мүнөттөн болсо дагы ошол желкенин уюганы азыраак болот да. Анан остеохондроз деген өзү бул организмдин картайып баштады деген эле белгиси. 25 жаштан кийин каалайбызбы, каалабайбызбы, организм жайбаракат картайып баштайт. Ошондуктан аны токтотуу мүмкүн эмес, бирок кечеңдетиш мүмкүн. Кечеңдетиш үчүн бир нерсе сунушталат, бул кыймыл аракет, айрыкча күч колдонуп аткара турган иштер. Анткени булчуңдар канча көп кыймылда болсо, ошончолук анын картаюусу кечеңдейт. Андыктан шаарда жашасаңыз дагы, айылда жашасаңыз дагы, ошол мектепте, мисалы, ишканада отуруп иштей турган болсоңуз дагы, баары бир жумасына бир 2-3 жолу кара күч колдонуп иш кылып турушуңуз керек. Тердеп иштеш керек. Ушуларды кылып турсаңыздар, организм эч убакта картайбайт. Ден соолук дагы сонун болот да, кыскасы. Эми ич катуу боюнча айта кетейин. Көп эле адамдар мен ич катуудан жабыркап жүрөм, эмне кылсам болот деп менен WhatsApp'тан да жазышат. Чалып сурагандар бар. Албетте бул боюнча мен толтур эле видео материал чыгарып койгонмун. Андыктан ошолорду көрүп чыгыңыз деп кеңеш берем. Доктор Аманбаев деп YouTube'га жазасыздар. Доктор Аманбаев ич катуу деп жазсаңыздар, ич катууга байланыштуу видеолорум чыгат. Ошолорду көргөн аракет кылыңыздар. Негизинен сууну толукташ керек. Жок дегенде бир айрыкча ысык мезгил башталды. Күнүнө 1 литрден суу ичип турган жакшы. Бөйрөктөр дагы жакшы иштейт суу менен. Анан жашылчаларды көбөйтүшүбүз керек. Бадырың, капуста, брокколи, кызылча, сабиз, чеснок, эң сонун нерселер да булар. Организмди жашартуучу. Анан этти бир аз азыраак жеңиз. Куурулган тамактарды бир жумада 3 жолу жеңиз, 4 жолу ашып кетсе. Ушундай кылсаңыз ич катуудан бара-бара кутуласыз. Ушуларды кылып деле эч кутула албасаңыз, айлар бою аткарганыңызга байланыштуу. Анда колоноскопия кылып көрсөңүз болот. Ичегилерди рентген көрсө болот. Ошондон бир иригаскопия деп коет. Тиянак чыгарабыз да. Гастроэнтеролог врач. Сунушу менен. Анан ич катуу ушундай нормада болот. И ооруга байланыштуу деле болот, бирок дайыма эмес. Мисалы кандай ооруларда өнөкөт холециститте ич катуу болушу мүмкүн. Анан колитте ич катуу болушу мүмкүн. Кант диабетинде болушу мүмкүн. В общем, бир катар өнөкөт ооруларда ич катуу боло берет. Аны болтурбаш үчүн болсо,
өйдөдө айтылган аракеттерди жасап көргөнүңүз жакшы. Эми акыркы ушул тамандардын муздашы тууралуу деле айта кетейин. Тамандардын муздашы дагы бул нормада болот. Айрыкча суук мезгилде. Бирок ооруга байланыштуу деле болушу мүмкүн. Биринчи эле бул гормоналдык оорулар. Айрыкча гипотиреоз деген оору бар. Калкан сымал безинин ушул тироксин гормонун азыраак бөлүп чыгаруусу менен коштолгон оору да. Ошон үчүн калкан сымал безинин гормондорун анализ тапшырып коюш керек. ТТГ, Т3, Т4 свободный деген анализдерди тапшырып коюш керек. Анан норма чыкса, демек андан эмес. Кант диабетинде дагы эч катуу болот. Зат алмашуу начар болгонуна байланыштуу. Эми гормоналдык оорулардан болбосо, анда мисалы аз кандуулуктан деле болушу мүмкүн. Аз кандуулукта дагы зат алмашуу начар болот дагы. Ошонун негизинде тамандар муздайт. Анан кээде ушул кан басымы төмөн болгон адамдарда дагы ушул тамандар муздашы болот да. Ошон үчүн кан басым дайыма төмөн жүрсө, бир аз көтөргөн аракет кылыш керек. Мисалы кофе ичип турсаңыз болот. Шоколад жеш керек. Ошондой кылып кан басымды бир аз көтөрүп алсаңыздар болот. Бирок абсолюттуу түрдө эмес, бир аз. Себеби кан басымды ошол көбөйүп кеткенден кийин тилекке каршы бул дагы өзүнчө оору болуп калат. Ошон үчүн ар бир нерсени чеги менен ошол жашообузга киргизсек. Дагы муун ооруларында тамандар муздашы мүмкүн. Ошентип текшерип көрүш керек болот да баарын. Анан тыянак чыгарабыз. Бүгүн сиздерге айткым келген нерселер жалпысынан ушулар. Суроолоруңуздар болсо комментарийлерге жазып кое бериңиздер. Окшогон учурлардан чамча окуйм. Жана ушундай видео материал түрүндө жооп кылам. Адаттагыдай эле ушул жакшы комментарий жазган бардык көрүүчүлөргө ыраазычылык билдирип кетем. Анткени мага билдирген жакшы тилегиңиздер бул күч кубат берет мага, бир жагынан стимул берет. Сиздерге дагы да көбүрөөк жакшы маалыматтарды берген аракет кылам. Анан эгер ооруңуз боюнча кеңеш алгыңыз келсе, онлайн тартибинде дагы келип көрүүнү дагы мүмкүнчүлүгү бар. Аксон деген клиникада иштейм Ош шаарында. Телефон аркылуу кеңеш алыш үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'tan жазасыздар. Анан онлайн тартипте сиздерге ооруңуздарга байланыштуу кеңештерди бере алам. Мага кайсы оорулар боюнча кайрылсаңыздар болот. Гормоналдык оорулар боюнча, мисалы гипотиреоз, тиротоксикоз, эндемический зоб, кант диабети, биринчи, экинчи тип, анан ички оорулар, ашказан ичек оорулары, боорут, уйку без, бөйрөк оорулары, анча-мынча муун оорулары боюнча, анча-мынча нерв оорулары боюнча, баш оору боюнча дагы кайрылсаңыздар болот. Байланыш номериме өйдөдө айтып өттүм. Ошого кайрыласыздар, баарыңыздарга жалаң гана жакшылыктарды каалайм.